Инимде артылган куржун толо ырым бар, жүрөгүмдө басылган сандык толо сырым бар. Чырмалышкан дүйнөмдө чечилбеген түйүн бар. Теңеле албай башкага тебеленген сүйүм бар. А мен пенде шашпаган, жараланган аксаган, жараткандан бак тилеп, жаман жолго баспаган. А мен пенде жашыкмын, дале болсо ашыкмын. Аруу сүйгөн жан элем, кай жериңден жазыкты. Ассаламу алейкум, урматтуу Билесиңби KG долбоорунун көрөрмандары. Сиздер менен амандашып атканыма кубанычтамын. Бүгүн аз да болсо өзүмдүн ушул студиямдан баягы билген кичине тажрыйбамдан бөлүшүп кетем буюрса. Үн жазган, же болбосо аранжировка жазган жактан бир аз колдон келгенче үйрөткөнгө аракет кылам. Өзүм билген нерселерди. Биздики домашний студия деп айтылып калат. Мен негизги бөлүк мен убактым аранжировкага кеткендиктен бул жакта ушул эле студия жетет мага. Анан үн жазганда биякта өзүнчө дагы бир студиябыз бар, ал жакта өзүнчө кабиналар бар. Ал кабина баягы атайын баягы акустикасы ошол үндү мындай жуткандай болуп даярдалган, жасалган. Ошол жактан үн түшүрөбүз, бул жактан болсо аранжировка жасайбыз. Азыркы заманда мындай замандын талабына жараша бүт нерсе компьютерлешип кетти. Аранжировка жазыш үчүн, үн жазыш үчүн деле азыр компьютер керектелип калды. Мурун болсо моундай клавишалык аспаптар түрлөрү бар болчу, азыр компьютердин жардамы менен. Компьютер керек, жакшы күчтүү. Бул жөнөкөй баягы үйдө колдонгон компьютерлер жарабайт. Баягы компьютер саткан дүкөндөрдөн атайын ошол тетиктерин мындай аябай күчтүүрөгүн бири-бирине мындай тууру келе тургандай болуп, орусча айтканда совпадать эткендей кылып туруп чогултуш керек өзүнчө. Анан үн карта деген бар, орусча звуковой карта деп коет. Ошол звуковой картага анан кийин колонка, микрофондор уланат да. Звуковой карта канчалык кымбатыраак болсо ошо жакшы болот да. То есть жакшыраак өзү негизи кымбат болот го, жакшы буюмдардын өзү бар эле. Мендеги турган звуковой карта болсо TC Electronic деген фирманыкы. Connect 48 деген звуковой карта. Акчасы болсо $1,500 тегерегинде турат звуковой картанын өзү. Анан колонка болсо жакшы колонка керек. Сөзсүз түрдө Yamaha деген фирманын колонкасын иштетем. Өзүмө жагат, ыңгайлуу. Бул колонка деле $1,000 тегерегинде турат. Сөзсүз түрдө клавишалык инструмент бул компьютердин жардамы менен иштей турган MIDI клавиатура деп коебуз. Ушундай. Бул дагы жакшысын эми кимге кандай ар кандай жагышы мүмкүн, ар кимге. Мага ушул M-Audio деген фирманын ушул аспабы жаккандыктан ушуну колдоном. Жагат. Микрофонду болсо Bluebird деген фирманыкы. Тоже жакшы микрофон. Эми баягы канчалык баягы инструменттериң эмерек болсо, жакшыраак болсо, аранжировканын дагы, ырдын дагы сапаттары албетте жакшы болот. Эгерде баягы аранжировка жаатына кызыккан, ушул студия жаатына кызыккан, ушундай мен келечекте аранжировка жазсам, же үн жазганды үйрөнсөм деген болсо, бул сөзсүз түрдө баягы адистер менен кеңешип туруп, анан ошол жанагы компьютердин тетиктерин, моундай музыкалык аппараттардын бири-бирине дал келген адистер менен кеңешип туруп алыш керек.